Саламатсызбы? Саламатчылык, Кудайга шүгүр. Биз мынакей бүгүн ушул атай сизди түз байланышка чакырдык. Макулдугуңузду бергениңиз үчүн сизге рахмат. Алгач эле ошол суроодон баштасак, мынакей бүгүн ошол таж илдетине кабылгандардын саны 430 жетти. Анан коронавирус илдетинен шарият боюнча кантип сактануу керек, кайсыл дуаларды окуш керек, мына ошол тууралуу кененирээк айта кетсеңиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи роббил аламин. والعاقبة للمتقين صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Koronavirus же болбосун тажы ылаңдан сактануу боюнча, дегеле ылаң аттыдан сактануу боюнча эки багытта шарият бизге багыттануу берет. Биринчиси албетте дуалар. Ошол эртең менен кечинде үйдөн чыкканда аман эсен кайтып келейин деген дуалар. Мисалы үчүн ошолордун бири таң эрте 3 жолу, кечинде 3 жолу айтса жакшы болот деген дуа. Бисмиллахиллази ла ядурру ма'асми шей'ун фил арди ва ла фис сама ва хувас самиюл алим деп. Андан сырткары ошол аузу биллахи минаш шайтанир ражим деп Куран окуганда колдонуп жүргөндө дайым айтып жүргөн болсок жакшы болот. Ал эми экинчи тарабы азыркы биздин дарыгерлер айтып аткан коопсуздук эрежелерин сактануу. Көпчүлүк жерге аралашпоо, оору чыккан жерден качып чыгып кетпөө, башкаларга жуктурбоо үчүн, же оору болуп аткан жерге кирип кетпөө, оору жок жерден. Бул боюнча пайгамбардын хадистери айтылган, оору чыккан жерге кирип барбагыла, эгерде оору болуп аткан жерде болсоңор, андан чыгып кетпегиле деген. Ошондой эле мынагындай мечиттерде, жамааттарга чогулбоо ушул убакыттарда колдун тазалыгына, беттин тазалыгына маани берүү, адамдар чогулган жерлерде алыстап жүрүү, айтор бүгүнкү биздин врачтар айтып аткан тартиптердин баардыгын сактануу, кармануу, ошолордун баардыгы биздин шариятка туура келет. Эгерде кимдир бирөө тобокелге салып эле мусулманчылыкта боло берет, Кудайым сактайт деп маска кийбей же колун жанагыдай антисептикалык каражаттар менен тазалабастан эл чогулган жерге барып жуктуруп ала турган болсо, булар кыяматта жоопкер күнөөкөр болушат. Ал эми мынакей ушул коронавирус илдетин буга чейин коомчулукта айтылып атат. Көз ачыктар буга чейин эле айткан, анан кийин ушундай болот тууралуу имиштер болгон деп, жанан ушул Куранда коронавирус илдети тууралуу сөздөр барбы? Айтылганбы дегендей? Негизи Куранда же пайгамбардын сүннөтүндө коронавирус туурасында ачык айтылган эмес, бул жок. Бирок пайгамбардын сүннөт осуяттарында жалпы жанагыдай эпидемиялык улаңдар, пандемия деп айтылып аткан жөнүндө айтылып, ушул боюнча этият болуш керек, кээ бир жерлерге келбейт, кээ бир жерге келет, жана башка деген сөздөр бар. Мисалы үчүн Мекке жана Медине шаарында чума оорусу келбейт деген пайгамбардын осуяты бар. Ал эми андан башка азыркыдай ылаңдар же башка ылаңдар бардык жерге келиши мүмкүн. Жана ошондой эле ушундай ылаңдардын себептеринин бири адамдардын адилетсиздиги мындай кирип кетиши мүмкүн. Жанагыдай күчтүүлөр алсыздарды басып жеп, ошондой эле жанагыдай сүткөөрдүк, арам иштер, арак шарап, сойкулук, ата-энени сыйлабоо, мындай бир бузук кылып күч алып кеткен учурда ошондой бир жаза катарында болуп калыш ыктымалы бар деген сөздөр айтылат. Бирок именно дал ушул корона жөнүндө, вирус жөнүндө айтылган сөз жок. Эми кээ бир адамдар ушундай бар деп кээ бир сүрөлөрдү мойнун бурап келип эле ушуга келип аткан албетте туура эмес. Бул боюнча ислам аалымдары өздөрүнүн пикирин билдиришкен. Жакшы. Эми бул аталган илдет дааватка барып келгендерден да аныкталбадыбы? Анан кийин ошол эле зыяратчылардан дагы аныкталды да, анан коомчулукта эки пикир жаралып атпайбы? Бирөөлөр ошо дааватчылар менен зыяратчыларды сындаса, экинчилери болсо бул дүйнөдө капталып аткан илдет Кыргызстанга дагы эртеби кечпи келиши керек депчи, келмек деп. Сиздин буга оюңуз кандай? Негизи ошол зыяратчылардан жана дааватчылардан чыгып аткандагы албетте зыяратчыларга жана дааватчыларга кайсы бир деңгээлде айып коюлууга тийиш. Анткени ошол коопсуздук эрежелерин сактабагандык себептен же ушундай ылаң таралып аткан убакта ошол элдерде мамлекет тараптан тыюу салынбаса деле өзү деле кой эми барбай эле коеюн деп мындай токтолуп турганы жөндүү болмок. Албетте мындан биздин муфтият, биз алымдар кеңеши, молдокелер, жалпы эле мусулман журтчулук бир канча сабактарды алууга тийишпиз деп ойлойм. Бирок күнөөнүн баардыгын буларга оодарып коюунун кереги жок. Анткени бизден дагы мындай бир массалык түрдө ооруп аткан Американын өзүндө, Европанын кээ бир өлкөлөрүндө эч кандай зыяратчысы, умрачысы жок эле болуп атат. Демек, келе турган нерсе ушул умрачылар тараптан келип калгандыгы кайсы бир деңгээлде ошол мусулман журтчулугуна дагы бир сыйра өзүңөрдү электен өткөрүп, дагы бир сыйра пайгамбарыбыз ыйман, чындап ыймандуусуңбу же болбосо ушундай шамал келгенде эле ыйманың учуп кетип калып, кайра ыйман жок калып каласың деген маселе. Анан айта кете турган бир маселе, кээ бир адамдар мына умрачылардан чыгып атат, коронавирус, дааватчылардан чыгып атат. Демек, умра менен дааваттын Кудайга кереги жок экен,
деген түшүнүк бир тыянакка келип аткан. Албетте бул күлкү келтире турган түшүнүк. Анткени умуранын деле, ажылыктын деле, мечиттин деле Кудайга кереги жок. Ал эмес менин деле же башка бир мусулмандын Кудайга кереги жок. Балким биз Кудайдан керегибизди алганга, күнөөбүздү кечирип бейишке чыгарса, бизге бакыт таалай берсе деп биз Кудайга керекпиз да. Ошондуктан умра же зыярат же башка бир нерсени же мечиттен жуктуруп алса, мечитти ошол туура эмес деп айткан менимче бул акыл эстүүлүк эмес деп айтат элем. Ал эми жаман айтпай жакшы жок деп коет эмеспи? Анан өлкөдө илдеттен каза болгондордун саны мынакей 5ке жетти да. Анан кийин ошол ислам дининин шартында кантип жерге берилиши керек? Анан алымдар кеңешинин фатвасы барбы бүгүнкү күндө? Бул боюнча саламаттык сактоо министрлиги менен ошо биргелешип уламалар кеңеши фатвасын чыгарып беришкен. Ошонун негизинде бир канча жагдайларды карап бул чечимдер чыгып, массалык маалымат каражаттарын жайылтылган. Бирок массалык маалымат каражат жайылтылган менен мындай бир көп мындай бир жайылып кеткен жери жок. Анткени ошондой бир ыктымалдуулук жаралып калса, анда сөзсүз түрдө фатва берилмек да. Бирок кыскача айта турган болсок, ошонун ичинде ошол жанагы жугуштуу оору жугуп кете турган коркунуч бар болсо, анда аны ошол атайын дарыгерлер, атайын жанагыдай кийим кийгендер өздөрү гана жууп ороп бергенден кийин ошого аз гана адамдар барып, ошолор жаназа окунгөнгө милдеттүү. Ал эмес ошо көнгөндө дагы ошол жерге койгондо ошол атайын адистер коюп берсин дагы. Эгерде оору өтө катуу боло турган болсо, анда көмүлгөндөн кийин мазардын сыртынан жаназа окулса, адам көп барбасын ошол жерге деген маселени коюшкан. Анан бул боюнча эми жанагы мамлекет, өлкө өзү жиберген шарттардын негизинде каралат. Бизде азырынча ошондой учурлар каралган. Бирок мисалы үчүн Орусияда ошондой оору менен өлгөндөрдү аларды атайын өрттөп жиберип күлүн гана берип атат. Ошондуктан Россия муфтийлер кеңеши өздөрүнүн фатвасын ошого жараша чыгарышты. Чындыгында ислам шарияты ийкемдүү, ошол кандай абал жаралса ошол абалды карап, ошону баалап, ошого өз учурунда ошого ылайык фатва берүүгө милдеттүү. Азыркы учурда алымдар кеңеши бул маселени эки жолу карап, жыйынтыгын чыгарган. Эгерде керек болгон учурда жардам берип, ал эмес министрлик сураган учурда ага толук маалыматтар берилген фатва аркылуу. Жакшы. Биздин түз байланышка кошулган жаңы көрүүчүлөр болсо эсиңиздерге сала кетейин. Бүгүн биз Чубак Ажы Жалилов менен мынакей коомчулукта актуалдуу болуп жаткан коронавирус илдети жана ошондой эле Рамазан айы тууралуу кеп куруп жатабыз. Кийинки суроомо өтсөм, мынакей мусулман коомчулугу чыдамсыздык менен күткөн Рамазан айына дагы аз калды. Быйыл кайсыл күнгө белгиленди деп белгиленди? Бизде насип кылса, балким 15, балким 16 октябрда уламалар кеңеши онлайн режимде болот. Ага чейин дагы бирок талкуу жүрүп атат. Негизинен ошол бүткүл дүйнөлүк коомчулук 24 апрелди орозонун 1-күнү дегенге басым коюп турат. Бирок азырынча жыйынтык чыга элек. Ал эми илимий негизде бул 25 апрелге туура келгендиги макул. Жана астрономиялык ошол эле убакта шарият эрежеге ылайык. Анан бирок бул Рамазандын башы менен этегин белгилөө шариаттык диний маселеден сырткары кайсы бир деңгээлде саясий өңүт алган жайы дагы бар. Ошондуктан кошуна мамлекеттер эмне дейт, башка эл эмне дейт, эл туура эмес түшүнүп калабы жокпу деген шылтоо менен мен ойлоп атам, балким биздикилер дагы мына уламалар кеңеши жакында чогулганда 24 деп белгилейт болуш керек деп ойлоп атам. Болбосо илимий тартиптерге алганда 25-ине туура келиш керек. Анан эми чындыгында мына ислам ааламында бирдиктүү маржия деп коет, фатва берген жалпы орган жок болгон себептен ар мамлекет өзүнүн муфтилерине таянып, алымдарына таянып, ошону менен башаламандык бир аз өкүм сүрөт. Христиан дүйнөсүндө бул православтарда өзүнчө бир бийлик бар, католиктерде өзүнчө болгондой, бизде ошондой жок болгон себептен ошол аргасыз ынтымакка келүүнүн процесси мен ойлоп атам жүрүп атат деп мен ойлойм. Ошол 24 айтылынса керек. Бирок так маалыматты насип кылса 15-нен кийин билинет. Жакшы. Ал эми ушул Рамазан айынын касиеттери тууралуу да айтып кетсеңиз, буга чейин жана күндүн ысыгында кармаган орозонун соогу чоңураак деп да айтылып жүрбөйбү? Ал эми ушул Рамазан айынын касиеттери кандай болот? Эми бул Рамазан ай башка айдан жеңилирээк болот. Мен ойлойм бир канча тараптан. Биринчиден жанагы орозо учурунда биз ифтарлык мындай бир өзүнчө бир саясий кампанияга айланып кетип, ошо молдекелердин баардык ифтардан колу бошобой, адамдар ифтар чакырганда бир сооп алыш үчүн эмес, балким шайлоонун эсебинен же башка бир нерсенин эсебинен ифтарларды көбүрөөк кылышчу да. Ошол себептен азыркы орозодо мен ойлоп атам, ошол ифтарлар менимче мисалы үчүн үйлөрдө болот, көбүнчө үй бүлөнүн айланасында болот. Мына ошонусу менен дагы өзгөчө болушу мүмкүн. Анан таравих намаздар дагы менимче бул ошол жанагыдай мына биздеги абал ушул бойдон сакталып тура бере турган болсо, азыр эле мына президент указ чыкты, айтып атышат, эгер
турган болсо анда ошол тарави намаздарды ар ким жекече үйүндө үй бүлө мүчөлөрү менен окуганга туура келет. Кандай болгон күндө дагы Рамазан айында ошол күнөөлөр кечириле турган, дубалар кабыл боло турган күн. Анан айрыкча мына быйылкы Рамазан өзгөчөлүгү мына муктаждарга бериле турган орозо битирилет үйдөн бербестен, балки ошолордун бардыгы азык түлүк катарында пакеттерге салынып, адамдарга таратылып, анан зекеттер көбүрөөк берилип, орозо битирилер дагы тууган уруктарга, муктаждарга көбүрөөк берсе, зарылчылык болуп турган учурда сооп эселенип көбүрөөк берилет деген үмүттөмүн. Жакшы. Ал эми бүгүнкү күндө Кыргызстанда бардык эле адамдар Рамазан айында орозо кармаганга мүмкүнчүлүгү жок болуп калып атпайбы? Кандай учурда же болбосо кандай шартта кармабай койсо болот? Биринчиден ден соолугу жол бербегендерге, булар сөзсүз түрдө өздөрүнүн дарыгери менен кеңешиш керек. Дарыгерлер орозо кармаганга болбойт деп бүтүм чыгарса, анда булар орозо кармаганга болбойт, качан жакшы болгон убакта кармап берет. Ошондой эле боюнда бар аялдарга, ошондой эле колунда сүт эмизген, сүт берип аткан, эмчек эмизип аткан наристеси бар энелерге да орозо кармаганга болбойт. Андан сырткары могу сапарда жүргөндөргө. Аны айта турган бир маселе, мынагы азыр биздин дарыгерлер, жанагы биздин аскер кызматкерлери дагы өтө катуу иштеп атпайбы, карантин убагында башка деп. Ошол убакта мына ошолорго дагы жеңилдик каралышы мүмкүн. Анткени дарыгерлер өтө катуу карап аткан учурда булар тамак аш ичкенге башка болуп же ачка калса, тиги кызмат көрсөтө албай калса, анда булар дагы кийинки убакта кармап бергенге шариятыбыз мүмкүнчүлүк берет, зарылчылыкка жараша. Орозо айында мынакей дагы бир талаш пикирлерди жараткан маселе бар да, орозо битирди мечитке берүү керек десе, кыйналып жашаган үй бүлөлөргө дагы бериш керек деп эки тарап айтылып келет да. Анан кайсынысы туура? Негизи экөө тең туура, бирок негизинен орозо битирди ар ким өзүнүн тааныган тууган уруктарына берип баштаганы макул. Анан бирок мына шаар жеринде негизи ушундай учурда көргөнбүз. Биз мечитте топтогула ар кимдин тууган уруктарга бергиле деп. Бирок мына шаар жеринде, ал эмес айыл жеринде деле орозо битирип апарып берсе кабыл албаган адамдар чыгат экен. Анткени кыргыз ушундай мындай бир ак сөөгө эл болобуз дагы, кабыл алгыбыз келбейт да. Ошол убакта биз бере турган же таппай атабыз дегенден аркасынан мечиттерге атайын жанагыдай сандыктарды ачууга мажбур болгонбуз. Бирок ошол чогулгандар деле ошол карапайым элдерге, муктаждарга жумшалат. Негизинен колунан келсе тууган уруктарына, коңшу колоңдоруна, айылдаштарына, элге, журтка бергени макул мечитке бергенден көрө. Анан бере турган жер таппай калып, ыңгайсыз болуп калса, анда ошол убакта мечитке алып келип таштаган болсо, ага да уруксат. Ал эми бүгүнкү күндө мынакей ошол дүйнөнү каптаган илдетке байланыштуу орозону кармасамбы же кармабасамбы деп кооптонуп тургандар дагы бар да, ошол иммунитетим төмөндөп кетеби деген сыяктуучу. Аларга кандай кеңеш берет элеңиз? Аларга ошол дарыгерлердин кеңешин укканга мүмкүнчүлүк айтат элек. Анткени ошол дарыгерлер орозо кармабай иммунитет төмөндөп кээ бир алыс адамдарга ооруп калуу коркунучу бар болсо, анда булар ошондон бошотулушат. Анан бирок бул өзү менен Кудайдын ортосундагы эсеп болуш керек. Кээ бир адамдар жана таппай адамдардын бардыгы эле жегиси келип эле менде иммунитет төмөндөп кетет деп өз бетинче кылганга болбойт. Оорулуу, кан аз болгон, ушундай бир мындай дарыгер жанагыдай көзөмөлүндө турган адамдарга жана улгайган адамдарга тиешелүү. Ал эми жаш адамдар башкалар орозо кармагандыгы макул деп айтат элек. Бирок дарыгер тыюу салган учурда буларга дагы шарият тараптан тыюу салынат. Тагыраак айтканда, шарият ушул маселелерди дарыгерлердин көзөмөлүнө сунуштайт. Жыйынтыктоочу сурооң болсун, орозодо эмнеге тыюу салынып, эмнеге уруксаат берилет? Ошол тууралуу кененирээк айтып берсеңиз. Орозо учурунда тыюу салына турган маселелердин биринчиси тамак жегенге тыюу салынат, суусундук ичкенге, жубайлык мамиледе болгонго тыюу салынат. Эми бул орозонун сырткы элдин баарына көрүнүп турган көрүнүштөр. Андан сырткары орозонун руханияты деп айтабыз, маанавияты. Бул ушак айтканга, жалган маалыматтар таратканга, бирөөнү сөккөнгө, же болбосо адамдарды кыжаалат кылганга, жеке адамды же болбосо бүтүндөй бир улутту сөккөнгө азыркы учурда актуалдуу болуп турган тема, ушак айтып сөз ташыганга, адамдардын ортосунда мындай провокациялык маанидеги бир сөздөр таратканга таптакыр тыюу салынат. Деги эле негатив маанай жаратуу орозо учурунда ушуну жаратса, ошол адамдарга күнөө жазылынат. Кээ бир адамдар бар орозо кармайт, ошол орозодон ачка калган эле калат. Булар деген ошол орозо учурунда ушак айтып аткан, бирөөнү сөгүп аткан же уурулук кылып аткан болушу мүмкүн. Тилекке өтө каршы кээ бир адамдар орозо учурунда ошол тамак жебей, суусундук ичпей койсом эле бардыгы 5 болуп бешке чыгып кетем деп ойлойт. Бирок бул натура түшүнүк. Адамдын жан дүйнөсүнүн тазалыгы, адамдын ой пикиринин тазалыгы, адамдын мамилесинин аруулугу, тазалыгы да орозо маселесинде өтө негизги маселелердин катарына кошулат.
Анан ислам аалымдары ийгетен осуят кылып келген маселе орозо учурунда ошол Куранга көбүрөөк маани берсе, Куранды окуп, маанисин окуп, Курандын таалиматтарына сүңгүп келе турган болсок, Куран биз дайыма жакшылыкка жетелейт. Мына ошол маселени эске алуу керек деп айтат элем. Учурдан пайдаланып, сиздерге ошондой эле бардык элибизге мен тынччылык, оомат тилейм. Ушундай кыйын күндөрдөн чыгып кетебиз деген үмүттөбүз. Адамдын оорусунун көпчүлүк пайызы адамдын маанайы билет. Ошондуктан маанайды көтөрө турган болсок, оорудан тез арада кутулуп кетебиз деген үмүттөмүн. Мына жаңгыр жаап, кар жаап, булардын баардыгы Кудайдын ырайы, мээрими катарында кабыл ала турган болсок, Кудай Таала бизге жакшылыгын берет деген үмүттөмүн. Аллах ыраазы болсун баарыңыздардан. Жакшы, айтканыңыз келсин. Сизге да терең ыраазычылык. Мынакей ошо орозонун касиетин айтып, кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн терең ыраазычылык. Коронавирус илдети тууралуу Чубак Ажы Жалилов менен маек курдук түз байланышта. Кийинки эфирлерден амандашканча саламатта туруңуздар.